Президент Садыр Жапаров эртең Тажикстанга иш сапары менен барат. Эдил Байсалов депутаттардан кечирим сурады. Кыргызстанга Испаниянын Барселона клубунун машыктыруучусу келди. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкекке жакын жайгашкан Койташ аскер бөлүгүнө күтүүсүз барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы аскер бөлүгүндөгү кызмат өтөө шарттары менен таанышып, командирлер жана жоокерлер менен баарлашты. Аскер бөлүгүнүн аймагындагы совет мезгилинде курулган имараттардын көбү бүгүнкү күндө бир топ эскирген. Мамлекет башчысы кызмат өтөө шарттары менен таанышкан соң, жоокерлер клубунун жана бөлүк штабынын жаңы имаратын куруп баштоону, ошондой эле казарма жайгашкан 4 кабаттуу имаратта оңдоо иштерин жүргүзүүнү тапшырды, деди Султанбаев. Ал кошумчалагандай, ошону менен бирге президент бөлүктүн аймагында жакынкы аралыкта курулушун баштоо пландалып жаткан бала бакчанын курулушуна бөлүнгөн жер тилкесин дагы көрдү. Эртең 14 сентябрда президент Садыр Жапаров Тажикстандын Душанбе шаарына иш сапары менен барып, Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультативдик жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Иш чарага Борбор Азиянын мамлекеттеринин башчыларынын катышары айтылды. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Дүйшөмбү шаарында боло турган Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусунда көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле аймактык кызматташтыктын келечегин талкуулоого багытталган иш чара болору күтүлүүдө. Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси Раджаббой Ахмадзода жолугушту. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Тараптардын жолугушуусу 13 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында өттү. Ага ошондой эле эки облустун чектеш райондорунун акимдери, облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Тараптар алгач буга чейин чек ара аймактарында орун алган куралдуу жаңжалда курман болгон жарандарга багыштап Куран окушту. Башчылары Баткен жана Согди облусунун чектеш аймактарында коомдук коопсуздукту сактоо, тынчтыкты камсыз кылуу максатында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстан Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Саймумин Ятимовдун жетекчилиги астында кабыл алынган чечимдерди аткаруу улантыларын белгилешти. Ага ылайык, облус жетекчилери эл арасында пайда болгон ар кандай түшүнбөстүктөрдүн алдын алуу, чыр-чатактарга жол бербөө боюнча чектеш жайгашкан район акимдерине жана облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине биргелешип иштөө менен коомдук коопсуздукту камсыздоону тапшырышты. Учурда Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу күч түзүмдөрү күнүмдүк тартипте иштеп жатышат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов парламенттин 13 сентябрдагы жыйынында буга чейин эмоцияга алдырып, ашыкча сөздөрдү айткандыгы үчүн депутаттардан кечирим сурады. Эл шайлаган депутаттардын макамына, жогорку кеңештин конституциялык укуктарына жана милдеттерине шек келтиргенге укугум да, ниетим да жок болгон, ошондуктан эмоцияга алдырып, ашыкча сөздөрдү айтканым үчүн расмий түрдө кечирим сурайм. Баарыбыз биргеликте президенттин саясатын колдоп, бийлик булактары конструктив иш алып барабыз деп ишенем, деди Эдил Байсалов. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев ага кошумчалап, президент, өкмөт башчы, парламенттеги фракция лидерлери, вице-спикерлер чогулуп, Байсаловдун маселесин талкуулашканын айтты. Президент Байсаловду парламенттен расмий түрдө кечирим сурашын талап кылып, акыркы жолу эскертүү бергени маалым болду. Ошондой эле бүгүн 13 сентябрда жогорку кеңештин жыйынында Алымкадыр Бейшеналиевди саламаттык сактоо министри, Нурия Кутнаеваны санариптик өнүктүрүү министри, ал эми Гүлнара Батырованы эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселеси каралып, алардын талапкерлиги жактырылды. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов талапкерлер боюнча маалымат берди. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 7 сентябрда бир катар жарлыктарга кол койгон. Ага ылайык, Гүлнара Батырова эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин милдетин аткаруучу, Нурия Кутнаева санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу, ал эми Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган.
Ысык Көл облусунда ок атуучу куралдар жана ок дарылар сакталган жай табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, уюшкан кылмыштуу топтордун жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМК кызматкерлери тарабынан Ысык Көл облусунун Булан Сөгөтү айылында ок атуучу куралдар жана ок дарылар сакталган жай табылып алынды. Тактап айтканда, күжүрмөн тапанча, 1 дана, мергенчиликтин жылмакай сайлуу мылтыктары, 2 дана, 6 дана 9 мм калибрлүү патрондор. Тергөөнүн караштуулугу боюнча материалдар Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилип, кылмыш иши козголду. Учурда бул багыттагы ыкчам издөө иш-чаралары Ысык Көл облусунун аймагында уланууда. Бүгүн улуттук фтизиатрия борборуна Япония өкмөтү тарабынан чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу программасынын алкагында 150 000 АКШ долларлык медициналык жабдыктар тапшырылды. Аларды Япония өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси Года Хидекиден фтизиатрия борборунун директору Абдулат Кадыров өткөрүп алды. Тактап айтканда, борборго жасалма дем алдыруучу аппарат, операция учурунда колдонулуучу лампалар жана башка маанилүү медициналык жабдыктар менен бирге балдар бөлүмүнө эмеректер берилди. Бул оорукана кургагучукка каршы күрөшүү боюнча республикалык борбор. Кыргызстанда бул оору менен жабыркагандар көптө уктум. Ошол себептен Япония жана Кыргыз элинин достугун дагы да бекемдөө максатында 150 000 АКШ долларлык жардам көрсөтүүнү туура көрдүк. Биз өткөрүп берген жабдыктар Кыргыз элинин кургагучук оорусун дарылоого чоң жардамын тийгизет деген ишенимдебиз. Кургагучук бир эле Кыргызстанда актуалдуу эмес, Япония өлкөсүндө да күрөшүп келишет. Улуттук фтизиатрия борборунда Япония өкмөтүнүн тарабынан могорген хирургиялык оборудованияларды берүү аз эме болду. Биз ошол Япон өкмөтүнүн тарабынан 150 000 доллардан ар түрдүү хирургиялык оборудованияларды алдык. Бул оборудованиялар аябай негизинен жанагы жаа түрүндөгү оборудование. Бул деген уникальности мында турат. Биз операция жасаганда кез-кезде ооруларды мындай бир абалдан экинчи абалга которушка туура келет да. А бул аппарат өтө мындай мобильный, ал өзү 3 положенияга өзү болуп туруп, ошол ооруларды баягы положениялерин өзгөртүүгө бул кереги жок болот да, бул аппараттын жардамы менен. Негизги бир дагы бир өзгөчөлүгү бул электрондук аппарат болгондуктан бул жерде жанагы ооруларга болгон облучениянын дозасы аябай аз да. Биз ойлойбуз ушул оборудованиялар менен биздин жарандарга, кургагучук менен ооруган жарандарга жакшы биз хирургиялык жардам көрсөтүп, алардын ден соолугуга чыңдоого биз салымыбызды кошобуз деп. Испаниянын Барселона футболдук клубунун машыктыруучусу Ориол Фонт Кыргызстанга келди. Ал каталониялык команданын Жалал-Абаддагы академиясынын техникалык директору болуп дайындалган. Футбол академиясынын басма сөз кызматы билдиргендей, Фонт балдарга башкы машыктыруучунун милдетин да аткарат. Анын милдети Барселона стандарттарына ылайык билим берүү жана окутуу процессин уюштуруу. Ал академиянын футбол аспектилерин көзөмөлдөйт жана баары клубтун көз карашына ылайык үзгүлтүксүз иштешин камсыздайт. Мындан тышкары ал кесипкөйлүгүн жогорулатуу үчүн жергиликтүү машыктыруучулар менен да тыгыз иштешет. Жалал-Абад облусунун калкынын тамак-аш коопсуздугун жакшыртуу долбоорунун алкагында каладагы Барпы театрынын аянтында облустук деңгээлде таза азык, ден соолук агро көргөзмө жарманкеси уюштурулду. Фермерлердин жанагы бак дарактар өсүмдүктөрүнөн, сухофруктларынан, жаңгактардан конфет, анан таза азыктарды жегенди үйрөнүп атабыз. Ушул ЭТСДС долбоорунун алкагында 6 жылдан бери
мына ушул азыктарды чыгарып уже элибизге ар бир үй бүлөдө ушундай шоколаддарды үйдө жасап жеген. Өрүк как, мына мындай өрүк кактан, мына кайналы кактан, мейиз, курма кошулган. Ошол 5 эле ингредиент кошулган, эч кандай бал деле кошулган эмес. Анан муну бул майкоп аппаратынын ушул майкоп аппаратындагы бизге ФСДС долбоорунан жардамга алганбыз. Ачыктан жасалган нан алып келиштир. Аябай жакшы экен. Мен да кызыгып атам азыр. Бир тастан кийин келсем, адам уже төнүп калыптыр, алайын дедим эле. Ушундай бардыгы жашыкка өтсөк, таза экологияда эме ярмарка болуп атат. Ярмаркага келгенине аябай кубанычтамын. Ушинтип элдин маанай аябай жакшы. Май көрдүм, асал, жер жемиштер, помидор, бадыран, бардыгы бар экен. Бул иш-чара негизи Долбоор алкагында жүргүзүлүп атат. Долбоорубуз 2021 жылдан 23 жылга чейин жүргүзүлгөн. Долбоордун алкагында Жалал Абад областы боюнча Сузак, Базакоргон, Нокен, Аксы, Алабука 5 райондорунда 13 айыл өкмөттө 20 айылда иш жүрдү. Бул долбоор аткарылды. Анда 1980 2000ге чукул аял фермерлер менен иш алып бардык. Алар аял фермерлер менен иш алып бардык. Алар өз огороддорунда, өз чарбаларында тамак ашка, азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу көптөгөн түрдүү иштерди жүргүзүштү. Бул аялдар окуулардан өтүштү. Окуулардын натыйжасында алган билимдерин элге жайылтып келатышат. Бүгүнкү иш-чарабыз ошо элге жайылтуу болуп саналат.